Мурдагы Советтер биримдигинин Афганистандан өз аскерин чыгарганына бүгүн 33 жыл толду. Оған согушунда курман болгон жоокерлерди эскерүү бүгүн Баткен шаарында орун алды. Буга чейин Кыргызстандан Афганистан согушуна 7000ден ашуун аскер жөнөтүлгөн эле. Алардын 250сү курман болуп, 1,5 миңдейи жараат алышкан, 600гө жакын майып болуп кайтышкан. Оған согушунда курман болгон жоокерлерди эскерүү иш-чарасына ардагерлер, мамлекеттик кызмат адамдары, күч түзүмдөрү катышып, мекен үчүн жан бергендерге Куран багышталды. Бул датанын урматына иш-чара Апас Жээнаков атындагы музыкалык драма театрында уланды. Анда шаардын экономикалык, социалдык өсүп өнүгүүсүнө кошкон салымы, жетишкен ийгиликтери, коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн Афган ардагерлери ардак грамота менен сыйланды. Ошол эле учурда Баткен районундагы тиешелүү айыл өкмөттөр тарабынан акчалай сыйлыктар жана белектер берилди. Афган ардагерлеринин мекенди коргоодогу эрдиктери даңазаланды. Ошол эле учурда ыраазычылыктарды айтышты. 1999-жылы 2000 жылдардагы экстремисттик топтор Кыргыз жергесине курсалган мезгилде сиздер Оған согушунун ардагерлери өзүңүздөр карап турбастан батырларча аттанып элибизди коргоого өттүңүздөр. Эр жигит эл четинде, жоо бетинде дегендей бул уран сиздерге гана таалып деп ойлоймун. Эскерте кетсек, 1979 жылы башталган Афган согушу 10 жылга созулган. Бүгүнкү күндө Баткен районунда жалпы 33 Афган согушунун ардагери бар. Ал эми Баткен шаарында 15 Афган ардагери болсо, аларга кала бийлиги 50 000 сом өлчөмүндө каражат бөлдү. Ошол эле учурда эскерүү күнү сый тамак берүү менен жыйынтыкталды. Бактыгүл Мирадилова, Медербек Айдырали уулу, Нурньюс, Баткен облусу.